has happened in Ahmedabad is Бүгүнкү авиа кырсык биздин кабыргабызды кайыштырды. 242 адам бар самолетубуз Индиядан Лондонго учуп баратып, кырсыкка учурап, бир дагы адамды аман алып калган жокпуз, деди Индия бийлиги. Дарбыз коон сатуучуларга эскертүү: эми Оштун ичинде жолдун боюна коон дарбыз коюп сата албайсыз. Индиядагы үрөй учурган авиа кырсыкта кыргызстандыктар болгон эмес. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлиги кабар берди. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астындагы үйдү караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Индиядагы учак кырсыгынан кеминде 133 адам каза болду. Тышкы иштер министрлиги Индиядагы учак кырсыгы тууралуу билдирүү таратты. Индиянын Ахмедабад шаарына жакын жерде катталган учак кырсыгында каза болгондордун жабыркагандардын арасында кыргыз жарандары жок. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык, Boeing 787 жүргүнчү учагынын бортунда 242 жүргүнчү болгон. Алдын ала маалыматтарга караганда жүргүнчүлөрдүн арасында кыргыз жарандары болгон эмес. Ошондой эле учак кырсыгынан кийин кыргыз жарандарынан жабыркагандар же каза болгондор тууралуу маалымат түшкөн эмес деп билдирди Тышкы иштер министрлиги. Кыргызстандын Индиядагы элчилиги кырдаалды көзөмөлдөө максатында Индиянын тийиштүү органдары менен байланышта болууда. Беле кетсек, учактын ичинде жалпы 242 жүргүнчү болгон. Булак Супер Кежү. Oddiyligini qaranglar, mashinada kelmas. Жеңишбек Токторбаев Ошто жол жээгинде коон дарбыз сатууга тыюу салды. Мындан ары Ош шаарынын аймагында бир гана жерде коон дарбыз сатуучу аянча болот. Жол жээгинде сатууга тыюу салынды. Бул тууралуу медианын басма сөз кызматы билдирди. Мындай чечим кала башчысы Жеңишбек Токторбаевдин көчө соодасын эретке келтирүү, унаа кыймылына тоскоолдук жаратпоо жана башаламандыкка жол бербөө максатында коюлган тапшырмасынын негизинде ишке ашууда. Муну менен катар негизги жана ички унаа жолдорго коюп кеткен чоң ор жүк ташуучу унаалар КАМАЗ жана Ховолорда шаардын сыртында болот. Коон дарбыз саткан ор жүк ташуучу унаалар үчүн жаңы муниципалдык базардын жанынан Шамшат көчөсүндө 3 гектар жер даярдалган. Учурда аталган 2 жай тең иштеп жатат. Саламатсыздарбы, урматтуу мекенештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, сак арбага карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону 8977 750 46 38. Биз менен Азиз Мурадилаев көзү тирүү болгондо 47 жашка толмок. Бүгүн 12-июнь белгилүү актер, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Азиз Мурадилаевдин туулган күнү. Көзү тирүү болгондо 47 жашка толмок. Кыргыз киносуна чоң орду бар актер тууралуу маалыматтарды топтодук. Азиз Мурадилаев 1978 жылы 12-июнда Фрунзе, азыркы Бишкек шаарында төрөлгөн. Атасы Үсөн Мурадилаев, апасы Анара Сыдыгалиева. Театр ишмерлери. Алар кыргыз сахнасында тирүү образдарды жаратып, элдин сүймөнчүлүгүн ээ болгон инсандар. Саламатсыздарбы, кыргыз элим? Мен Кудайбердиев Абдынурдун апасы болом. Менин атым Зинат. Азыр балам 6 жашар болду. Эч кандай сөздү сүйлөй элек. Силердин жардамыңыздарга муктаж болуп чыгып атабыз. Турцияга барып операция жасатабыз деген ниетибиз бар. Врачтар менен сүйлөштүк. Баары жакшы болот деп атышат. Сүйлөйлүк. Элдин арасында эл катары сүйлөп, угуп сүйлөсө экен деген ниетибиз бар. Алладан үмүт кылабыз. Алланын ыраазычылыгы үчүн жардамыңыздарды аябаңыздар. Балам азыр 6 жашар болуп калды. Колу менен ымдап түшүндүрөт бардыгын. Кулагы укпайт. Бир угулар ушу 50% угат. Бир угулабыз такыр эле жок. Бул да Алланын сыноосу экен. Кыйынчылыктарды көрдүк ушул убакка чейин. Жардамыңыздарды күтөбүз сиздерден. Көптү көрсөгөл болот дегендей жардам бериңиздер. Кайдыгер карабаңыздар, кыргыз элим. Биздин реквизит номерлер өзүмө караштуу 0333 Зинат деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге 1594 Абдрахман деп чыгат. Ошол номерлерге салсаңыздар болот. Кайдыгер карабаңыздар, кыргыз элим, жардам бериңиздер.
Тихо, тихо. Освобожден КМБ Кыргызской республики. Свой среди чужих, чужой среди своих. Неме, біз вообще иштейбиз бе? Суроолор кайталанып атабы, эмне болуп атат? Беришибиз керек биз суроолорду. Каяка шашып атасыңар? Ар дайым эле шашып жүрөсүңөр. Надир айым, силер эмне мындай акчанын, могу билим берүү министрлиги да? Силер эмне мындай акчанын несисиңер силер? Каяка кетиресиңер мынча акчаны, айдан айым? Ата энелерден деле аласыңар. Экзаменге акча чогултасыңар, тряпкаңарга акча чогултасыңар, тиги бул ремонт. Надир айым мага бар келет. Мен сизге көрсөтүп берем бирден, ачып. Дагы кредит аласыңар, грант аласыңар. Силер эмне кыласыңар анча акчаны? Каяка кетиресиңер? Силер негизде бир мындай чогулуп бир иштейсиңерби же ушинтип эле жүрө бересиңер? Мен могу жерде отурганыма 3 жылдан ашып калды. Силердин кредиттериңер менен эле отурам ошол жердечи. Уят да билим берүү министрлиги силерге бул уят нерсе. Мен эми медицина тармагына ушунча акча керек болушу мүмкүн силерге кетип аткан акчачы. Бирок силерге эмес. Силер жөн эле окуу жайсыңар силер. Суроого жооп бербей болот. Силер жөн эле окуу жайсыңар, силер жөн эле балдарды окутасыңар. Силер алардын бөйрөктөрүн алмаштырбайсыңар, жүрөктөрүн алмаштырбайсыңар силер. Дары алып бербейсиңер ал балдарга. Жөн эле окутасыңар. Акчаны болсо миллиондоп аласыңар. Бизге срочно керек болот, бизге грант керек болот, бизге азыр кредит бериш керек болот, биз могу жерде токтоп калган атат. Же сапатыңар өзгөрдү? Билим берүү сапатыңар өзгөрдү. Ушунча акча алдыңар 3,5 жылдан бери, мен ушул жерде жүргөндөн бери. Биз айтпаганда ким айтат силерге? Ата энелерди кабыл алып атасыңарбы силер? Канча эме, мен суроомо жооп берип коюңуз, канча зам министр бар министрликте? Сиз эме, сизге жооп берет. Процедурный бул кагаз. Процедурный эмес, бул жөнүндө суроо жооп бериңиз. Канча? Жооп бербейт. Эмнеге жооп берет? Жооп бербеңиз, эме. 4 зам жооп берет. Добуш бүттү уже, өткөрдүңөр, болду, суроо бербейбиз билим берүү министрлигине. Депутаттар, коллегалар. Өтө элек азыр биз деген. Мен суроо бербей элем, мен деген процедурный өзүмдүн сөзүмдү айтканга укугум бар, ошол укугумду мен колдонуп атам. Эмне себептен анткени силер мага суроо берип кетпейсиңер ушундай? Ар дайым кыскартасыңар, азайтасыңар, кетиресиңер. Эптеп добуш бересиңер. А булар болсо миллиондорду жеп атат да, каяка кетип атканы белгисиз. Силерге ошол укук берилген суроолорду кайталап бересиңер, кайталап бергиле. Каяка шашасыңар? Биринчи микрофон. Нурбек Өмүрбекович, сизге мен коллегалар деген сөзүм жакпай калды окшойт, анан биз унчукпай эле отура берели. Биринчиден, экинчиден вице спикерлер силер бир аз мындай биз силерди эмнеге шайлаганыбызды унутуп калдыңар окшойт. Ушу мен коллегалар деп койсом эле ушинтип чыга каласыңар ортогочу. Коллегалар деп сүйлөгүлө, могу жерде өкмөт келет дагы эмне гана сөздөрдү айтпайт бизге? Эмне ошондо сүйлөйсүңөр? Мен айтып атам. Мен жооп сураган жокмун. Мен процедурныйдамын. Эмнеге ошондо сүйлөйсүңөр? Анан туруп мындай актуальный нерсени айтыш керек да, эмне унчукпай отура берели ушул жерде. Добушту мындай большинствону чечти, көбүнчө неме добуш менен чечип алдык депчи. Мисалы мен суроо беришим керек болчу. Бере албайм мен, анткени силер көпсүңөр чындап эле. Жок, мындай тамаша сөздөр, конечно, силерге азыр тамаша сөздөр көп, силердин жумушуңар да көп. Силер азыр түштө жумушуңарды бүтүрүп туруп кетишиңер керек. Мен түшүнүп атам силердичи. Жок, мен түшүнүп атам силерди. Анда мен сүйлөгөндө эгер жакпаса, анда мен сүйлөгөндө мындай угуп эле отуруп бергиле, анткени силер сүйлөп атканда мен угуп отуруп туруп атам. Бирок биз суроолорду беришибиз керек. Туугандар, коллегалар. Кайталанып атабы, кайталанбайлы, эмне болуп атат? Биз суроолорду беришибиз керек. Ошон үчүн сайлаган силерди. Ошону унутпоңор деп суранып атам мен силерденчи. Рахмат. Мындай да депутаттар суроолорду берип атышат. Эми биздин коллега чыгып сунушун берди. Сунушу өтүп кетти, эмне кылалар анан? Эми бул коллегиялык орган болгондон кийин большинство менен эмне дейсиң? Азыр эме бүтүн сүйлөшөбүз азыр. Биринчи микрофон. Надира бөлүнгөн дейт акчасы. Ремонт кылганды ким кылат? Азыр ремонтко акчалар бөлүнүп тур. Краскалар